Былтыркы кургакчылыктын ачуу тажрыйбасынан алыскы Акла районундагы Акчы айылынын фермери Нурбек Дүйшеев өзүнө таандык 5 гектар аянтты биринчилерден суарууга киришкен. Бактысына жамгырда жаап, бир караганда нымдуулук жетиштүүдөй. Бирок арпасы менен көп жылдык чөп айдылган майыстан участкасы эртелиге шамалдап тургандыктан жер тез эле кургайт. Андыктан ушул аймакка айыл чарба өсүмдөрүн эгишкен дыйкандарга сугат суусу тынымсыз берилбесе төгүлгөн мээнеттин текке кетери бышык. Муну эске алышкан алар өткөн жылы жалпы сметалык наркы 10 миллион сомдук 3 алыш каналын өз күчтөрү менен толук оңдоолордон өткөрүп алышкан. Эми анын үзүрүн көрүшүүдө. Суунун келишен быйыл жакшы, Кудай буйруса. Жаңы канал жакшы эле пайдасын тийише да. Бияк өзүнчө суарылып калды. Тияк өзүнчө суарылып калды. Жакшы эле болуп атат. Буйруса жакшы эле. Суу ресурстары менен резервдерин мол болгону менен алардын натыйжалуу пайдалануу жаатында тоодой маселелер Арбын Актылар районунда суу баскан 15.603 гектар жер бар. Аларды камсыз кылууда узундугу 640 чакырым канал, 9 бысыр, 2 быдыр жана 2 электр насостук станция электриктердин кызматында. Мамлекет жетекчилигинин ар тараптуу камкорлуктарынын аркасында ирригация түйүндөрүнүн 80%га жакыны жаңыртылып, бир кездегидей кыйынчылыктар жок кылса. Ал эми суу чарба мекемесинин механикалык паркынын кубаттуу техникалар менен толукталышы түйшүктү кыйла эле жеңилдеткендиги менен өзгөчөлөндү. Алардын бири бекитилип берилген Алтынбек Кызылактын айтымында азыр кандай жумуш болбосун өз убагында бүткөрө салууга болот. Бирок эмгек акыларынын аздыгынан атайын натыйжаларга таңсыктык чоң. Габион салабыз, муну менен суу бурабыз, касчы жерин касабыз, арык-барыктарда тууралайбыз. Көп эле жардам тийип атат техниканын. Айлыгыбыз аз болуп атат. Кызматкерлер кетип атат, кетчиси. Чыдагандар калып атабыз. Мону эски техникаларга киши келбей атат да азыр. Бизге жумушчулар да келишпейт, кабыл алалы десек, келип эле айлыкты сурашат. Биздин айлыгыбыз аз, аябай эле. Айлыкты сурап, анан көп эле келгенде эле айлыкты сурайт дагы, анан айлыкты айтсак, жок аз экен деп кетип калышат да. Калыстык үчүн ушундай оош кыйыштыкка карабастан Актылар райондук суу чарба башкармалыгындагылар өнөктүккө камылган чектеринде барамдуу иштерди бүткөрүшкөндөрүн белгилейли. Ал эми быйылкыга бөлүнгөн 16 миллион сомго 8 объектини колдонууга берүү болжолдонулган. 6500 метр каналды тазаладык. Бетондолчу каналдын бетондолчу жерлерин бетондодук. Насостук станцияларда ремонт иштери толук бүттү. Анан суу берүүнү апрелдин 20-сы менен толук камдоо, толук жер суатка суу берип баштадык. Бүгүнкү күндө дыйкандар менен келишим түзүп, өндүрүүсүн дагы колго алганбыз. Кийинки акыркы 3 жыл ичинде Нарды облусундагы сугат жана ирригация системасы алда канча жакшырып, суунун коромжого учуроосу бир топ эле кыскарды. Баарынан да ири объекттердин курулуштарынын тең ортолуп, жакын арада дыңы бузулуп элек жерлердин өздөштүрүүлөрү элеттиктер үчүн чоң олжо. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ак Дала району.